Кыргызстандын тим башчысы АКШ мамкатчысынын жардамчысы Дональд Лону кабыл алды. Токиодо Кыргызстан менен Япониянын дип мамилелеринин 30 жылдыгына карата иш-чара өттү. Бишкек мэриясы мыкты шаардык долбоорго сынак жарыялады. Жеңүүчү 100 000 сом алат. Эл акыны Сооронбай Жусуповдун мемориалдык тактасы өзү жашаган үйгө орнотулду. Бишкектеги Аскаташ комплексинде жаңыртуу иштери жүрүүдө. Алыш күрөшү боюнча Азия чемпионаты Кыргызстан командалык көрсөткүчтө биринчиде келе жатат. Шашылыш билдирүү, мөндүр аралаш жаап, тоолорго кар түшөт. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев АКШнын мамлекеттик катчысын Борбордук жана Түштүк Азия боюнча жардамчысы Дональд Лону кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Кыргыз-Америка мамилелеринин актуалдуу маселелерин, ошондой эле аймактык жана глобалдык күн тартибин талкуулашты. Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө оң таасирин тийгизген практикалык кызматташтыкты өнүктүрүүнүн маанилүүлүгү өзгөчө белгиленди. Ушуга байланыштуу инвестициялык кызматташтыкты арттыруу мүмкүнчүлүктөрү каралды. Сүйлөшүүнүн соңунда тараптар эки тараптуу кызматташтыктын кеңири спектри боюнча конструктивдүү диалогду улантууга өз ара ниеттерин ырасташты. Кыргызстандын Япониядагы элчилиги Япониянын маданият иштери боюнча агенттиги жана Мин-он концерттик уюму менен биргеликте Кыргызстан менен Япониянын ортосуна дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата жибек жолу маданият жана достук көпүрөсү атындагы концерт ток-шоу өткөрдү. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, иш-чара Минато шаарындагы Акасака коомдук борборунда өттү. Түшкү балдар программасына катышуучуларга Кыргызстан жөнүндө презентация жана салттуу бийлер менен улуттук музыкалык аспаптарда концерт тартууланды. Эң жаш активдүү катышуучулар 5 ыргай кыргыз бийин аткарууга өз аракеттерин сынап көрүштү. Бишкек мэриясы мыкты шаардык долбоорго сынак жарыялайт. Муниципалитеттин басма сөз кызматы билдиргендей, 1 апрелден 1 июнга чейин шаардын жагымдуу чөйрөсүн түзүүгө шаардыктарды жана уюмдарды кеңири тартуу, шаардын актуалдуу маселелерин чечүү үчүн дем берүүнүн мыкты куралдарын табуу, ошондой эле мыкты тажрыйбаларды жана демилгелерди киргизүүнүн системалуу механизмин түзүү максатында өткөрүлөт. Сынакка катышуу үчүн арыздар жеке адамдардан да, демилгелүү топтордон да, коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдардан да кабыл алынат. Бир талапкерлерден бир долбоор кабыл алынат. Кыргызстандын баатыры эл акыны Сооронбай Жусуповдун мемориалдык тактасы өзү жашаган үйгө орнотулду. Иш-чарага маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Салтанат Аманова катышты. Кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө кошкон зор салымы үчүн 1981 жылы ал кыргыз эл акынын наамы ыйгарылган. Ал эми 1998 жылы Кыргызстандын эл агартуусунун отличниги, Казакстандын эмгек сиңирген кайраткери деген наам алат. Курманжан Датка аттуу ыр түрүндөгү роман үчүн 1998 жылы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болгон. 2005 жылы бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчик уюму Сооронбай Жусуповдун чыгармачылык ийгиликтерин баалап, алтын медаль менен сыйлаган. 2007 жылы Кыргызстандын баатыры деген наам ыйгарылып, ак шумкар төш белгиси тапшырылган. Тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери Юлиус Фучук көчөсүндө жайгашкан Аскаташ комплексинде жаңыртуу иштерин жүргүзүүдө. Бишкек мэриясынын басма сөз кызматынан билдиришкендей, тазалыкчылар фонтандарды, отургучтарды, урналарды, Бишкек деген жазууну жана стиладагы орнаментти сырдашты. Ошондой эле фонтандардын четтери оңдолуп, үн өткөрбөй турган тосмолор орнотулду. Ош шаарынын Сүйүнбаев атындагы стадионунда алыш күрөшү боюнча Азия чемпионаты өтүүдө. Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришкендей, 21-23 май аралыгында Сүйүнбаев атындагы стадионунда өтүп жаткан чемпионатка 14 өлкөдөн Афганистан, Индия, Индонезия, Иран, Казакстан, Түштүк Корея, Монголия, Пакистан, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан, Филиппин жана Япониядан жалпы 300 спортчу катышууда. Кыргызстан эркектер арасында жалпы командалык көрсөткүчтө 1-орунда келе жатат. Кыргыз гидромет борбору аба ырайына байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Маалыматка караганда 23 майда Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөт. Мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы, кээ бир райондордо жаан-чачын катуу жаашы ыктымал. Кээ бир райондордо мөндүр жаашы мүмкүн. Хабанын температурасы бир аз төмөндөйт. Ачыктан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет.